Кызбырактын суп-сулуу кыздары болду. Албетте практикант агайлар үчүн жаңагыдай кандай сонун практикант болуп, стажировка өтүп, ошол жерде ар бир кызматты эргүү менен аткарсаң гана кызбырак болгонуна башчылык билдиребиз да, биз сапарыбызды алдыны көздү илантырмекчи, сободо таңкы тамаша көрсөтүүсү анын алып баруучулары Нурлан Урматбеков жана Ерлан Асранбеков. Бизде 2 саатыбыздын коноктору бир өзгөчө коноктор, анткени бул алыскы атарытып, долондашып, Кочкордон келген биздин кадырлуу конокторубуз Кочкор райондук маданият мектебинен келип калган учур. Баракелди. Ким деп турсаңыздар, биздин мотурайган кичинекей бөбөктөр жана Осмон Жолдош агайыбыз келип калган чагы. Эң сонун. Куанайсыз кандай, жакшыбы? Алхамдулилlah. Аман эсен келип калдыңар. Гай тоскон жокпу келип атканда? Тосты. Тосту. Баракелди. Несі болса да пирамида каналына қош келдіңіздер дейді. Деген сайын 20 000 сом төлеп тұрады. Ең сонун. Ошо мамлекеттин казынасын сизде болгон адамдар көбөйүп турсун дейлиги. Ең сонун. Биз сапарлантыр эле мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, жогоруда кесиптешим тааныштырып кетти. Өзгөчө биздин молтурайган бөбөктөрүбүз бар. Анан келиңиз эми сизге микрофонго суроо берели. Мынакей жалпы кыргыз эл менен амандашып, саламдашып алыңыз, келиңиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, урматтуу кыргыз элим. Элибизге, жерибизге, эл башчыларыбызга, журт башчыларыбызга Аллах Тааланын рахматы, ыраазычылык болуп, тынччылык болуп, береке болуп, иман менен, ислам менен гүлдөп өсөлү. Баракелди. Айтканыңыз келсин дейли. Эң сонун. Эми айта кетчү нерсе мынакей ушул комузда кичинекей балдарды жол көрсөтүп, комуз чертип үйрөтүп келет экенсиз. Канча жылдын жүзү болуп калды? Көп жылдын жүзү болуп кетти. Ошондо 80-жылды баштап бияктан Бивсара дешен спорт кирген мектепке ошол жакка жүрөм. Ошондон бери кичинекей балдар тарбиялап кеттиңиз, э? Жакшы. Ошондо 30 жылдан ашып 40 жыл болуп калды, э? 40 жылдан бери канча деген кичинекей мотурайган бөбөктөрдү өстүрүп чоңойду болду экен, э? Эң сонун. Ал эмесе бысмыла дегенде эле келиңиздер бир жагымдуу музыкалык күй менен баштайлы. Күйдү Токтогул Сатылгановдун Гербезинде аткарышат экен. 1-класстын окуучулары Жылдызбек уулу Ынтымак жана Алтымышева Жибек аткарат экен. Эмесе Кочкорлуктар көрүп турса, ата-энелериңиздер көрүп турса, бир телефонуңуздарга тартып, бир ордуңуздардан тура калып, кол чаап отуруңуздар дейли. Баракелди. Жакшы эмесе. Кеткенибизде. Ошол комуз жаатында, комуз алабында 1-класстын окуучулары. Жаңы баштагандар кичине жаңылышат. Эчтеке эмес, ал баары тең сонун, 1-класс боюнча. Ал ушул комузга негизи бала кезден бери кызыгасызбы же үйдө ата-энеңиздер алып келип комуз чертесиңер деп койдубу? Силерге суроо берет. Кызыгып атасыз. Кызыгып атасыз. Чын эле. Эң сонун. Анан сиздерге комузга келгенде кыйынчылык туулуп жаткан учурбу же оңой чертилип атабы гүлдөрдүн баары? Оңой эле чертилип атат. Оңой эле. Ошондо бир күнү канча убакытта үйрөнүп атасыңар? Канча убакытта? Жашы Токтогулдун Гербезин канча убакытта үйрөндүңүздөр? Башынан баштап азыркыга чейин үйрөнүп атат. Азыркыга чейин, э? Эң сонун. Эми азыр болсо ушул эле айымдар мырзалар Эйкин тоону аткарып кетти. Эйкин тоону, элдиккү.
Ай баракелде. Ай баракелде. Эң сонун. Ал агай айта кетсеңиз, мынакей ушул 6 кыздардан жана балдардан бөлөк дагы балдарыңыз барбы? Комуз жактында. Ошондо канча баланы? 10 балам бар эле, мыктылар калкады. Герман дегендер калкады. Себеп эмне болуп калды? Себеп ушундай жөлү шактар болуп калды. Эң сонун. Мыктылар келбей калды. Кичинекей балдар менен сиз үчүн иштеш кандай кыйынчылык туудурбайбы же тескерисинче рахат аласызбы? Өкөтөң бар. Өкөтөң бар, Өкөтөң айкалашып жүрүш керек постоянно, Ооба, кыйынчылык көбүрөөк болот да. Ошо кыйынчылыкты үйрөткөндө. кантип жеңесиз ошо кыйынчылыктарды? Сабыр кылыш керек да. Жете сабыр кыла албай калган эмне Ошо Санда. агайларыбыз кыйкырган учурда таарынбайсыңарбы силер? Же таарынып каласыңарбы? Таарынбайсыңар, Милеттен келбей калса сен белсип кайт. Эң сонун. Жакшы. Негизи балдар, жаш балдар ачык айтат, баарын. Кап айтпайт. Акта караны кара деп. Бир байкебиз айткандай. Эң сонун. Кереметтүү чыгармалар. Кийинки чыгарма Ильястын экен. Бул негизи Чыңгыз Айтматов атабыздын повестине жазылган Кызыл жолук жал-жалын ошол повестине негизи бул Түгөлбай Казаков автор сыяктуу болгон, идеясы ошонуку, бирок сөзү Ильяс Тенердин Жолдошбек Бузурманкулов, обону Жекшен Тагаевдики жаңылышпасам. Экинчи класстын окуучулары Жеткенбаев Нурсултан жана Тилегенов Нуржигит чертип берет экен. Чоң. Нерсе? Vale. Бул негизи Ильяздын ырын мен кестешим аябай жакшы көрөт да. Ар дайым тойлордо ырдап жүрөт да. Ырдай эле аз калды. Эң сонун. Экинчи класстын окуучулары мынакей буга чейин биринчи класс, экинчи класс, эки классты бүттүңөр, Кудай буйрса, эки класска чейин канча көп, канча ырды чертип калдыңар, Кудай буйрса? Айтканча Канча көп билесиздер? Ильястын ыры, Кыз кербез, Жаштар маршы, Жеңи жок, Жеңиш, Боз салкын, Алтын балалык, Кербезим, Эркин тоо. Бүт бүлө тартпайсыз ба? 5 күндөн ашык уже бүт калыштыр, Кудай буйрса, эң сонун. Анан комузга өзүңүз эле келдиңизби же ата-энеңиз алып келдиби же чакыруу менен келдиңизби? Жок, мен телевизордон Элеман менен Чолпонду көрүп, алардай болгум келген, анан комузга өзүм эле ата-энеме айтып, анан комузга келгем. Баракелде. Эми сиз дагы ушинтип черте берсеңиз, сизди кичинекей балдар көрүп, ушу байкемди болсом деп сиз дагы көп рахат бериңиз кээ бир адамдарга. Мен деле комуз жакшы черте албайм, анан мен дагы сизди көрүп, мен деле чертсем болот турбайбы деп ойлой берейин да. Бирибизге ушундай кереметтүү мүнөттөрдөн тартуулап, бул дагы жакшы нерсе. Ооба, бул дагы жакшы нерсе. Ооба, эң сонун. Агайга суроо бере кетелик, эми анан кийин ошол Кудай буйрса айтып калдыңыз, ушул 40 жылдын ичинде илгертен бери ушу музыка чөйрөсүндө комуз жаатында аралашып келатам деп калдыңыз, анан кийин ошондон бери канча баланы тарбиялап өстүрдүңүз? Чындыгында санаган жокмун. Кээ бир жылдары бүтпөй калат балдар. Кээ бир жылдары 3 бала болуп калат, кээ бир жылдары 2 бала болуп калат. Ошондо күнүнө комузду колуңузга канча сааттан аласыз?
Мектепке келген эле балдар менен кармасам чарчап каласың. Чарчап каласың. А үйдө отурганда көп кармап бербейсиз. Көбүнчө балдар менен ойнойт. Телевизорго чыгып мындай видео чекпейсиз. Өзүңүз үй обон жараттыңызбы же алдыда али? Жок, алдыда деле жаратпайм го. Мына жаралгандар бар, кайра унутулду да. Жерге чыкпай эле. Ошондо сиз кайсыл окуу жайды бүттүңүз эле? Муратов Крымпиев, андан кийин Бюсара Бешенов университети. Эки университет бүткөн экенсиз да, буюрса жакшы. Аны эмесе ошондо эле бар экен да. Университет 80-жылдардан бери. Андан бери канча суу акты. Канча чачагарды, канча залкарларыбыз дүйнө салды, ансыгандай буюрса аркасынан из калтырган чыгармалар бар экен. Ошол чыгармалардан аттап келе берет экенбиз. Ансыгандай ошолордун бири Атай Огонбаевдин Жаштар маршын Нуржигит жана ошондой эле Азим Төрөгелди кызы 5-класстын окуучусу экен, Нуржигит 2-класстын окуучусу экен, Нурсултан жана Ынтымак 2 жана 1-класстын окуучулары. Жаштар маршын чатып берели чыгабыз. Ерлік қылса сүрен қыл дейді. Бұл адам ерлік қылата сүрен қыл қыласына бар қиқырат. Ачапқанда қиқырат. Футболы тепкенде қиқырып сүрен. Анан біз мүнішіліп атқанда бұлар қиқырбайды. Дағы іштелік, дағы сертелік, дағы үйреніп деп атқылды. Сүрен қыласында чарчап қалды. Жаштарга жол бериш керек деп атпайбы. Акыркы жылдары ошо жаштарга жол берели, жаштар келсин деп эле буюрса чыгармачылыкта дагы жаштар келсин, жаңы идея, жаңы колдор, жаңы үн, жаңы жүз, жаңы күч дегенде бүт баары жаңы болсун, элибиз оңолсун, маданият кызматкерлерин сыйлайлы, урматтайлы, көкөлөйлү. Маданиятты сыйласак, өзүбүздүн комузубузду сыйласак, дүйнөнү багындырабыз. Анан суроо узатып кетели, ошол комуз кружогу, комуздан сабак албетте мектептен тышкары болобу же атайын ошо мектептин арасында сабактар менен? Атайын мектепте. Анан ошол кантип убактыңыздарды бөлөсүздөр? Сабактан кийин келип жетесиздерби же сабакка чейин барып жетесиздерби? Суроо ким жооп берет? Сабактан келген. Сабактан келген. Түшкө класстар түштө өтөт. Ошондо баарыңыздар тең эртең менен окуйсуңарбы же түштөн кийин окуйсуңарбы? Эртең менен. Сен эртең менен. Ошондо эки окуучу эртең менен, калгандар түштөн окуйт экенбиз, Ошондой эртең менен. Анан ушу баарыңыздардын тиги WhatsApp'та группаңыздар барбы? Телефон чыкпайбы? Телефон чыкпайсызбы? Андан бушуна чыкмайбы? Ошондо көбүнчө колуңуздарга комузду көбүрөөк кармайсыздар же телефонду көбүрөөк кармайсыздар? Комуз. Алдап калса, телефон кармайсың. Арзанматсыздар. Эми убактыбыз бар да, ар бирөө жөнүндө өз жөнүндө айта кетпейби? Сизден баштайлы. Атыңыз ким, канча жаштасыз, каяктан келдиңиз, өзүңүз жөнүндө, анан чоңойгондо ким болосуз, ошол жөнүндө айта кетиңиз. Мен чоңойгондо комузчу болгум келет. Өзүм 10 жаштамын. Мен атым Алтымышева Жибек.
Өзім болса деген Калинде оқимын. Өзім Комустан 1-класста оқимын. Ошондой эле агай болсо бизге Кербезим эркин тоолорду дайым күндө чертип, жаңы күүлөрдү үйрөнүп турат. Байкым экөөбүз дайым Кербезим менен эркин тоону үйдөн дайым кайталайбыз. Молодец, жакшы. Улан абай, келиңиз. Канча жаштасыз? Кантип келип калгансыз? Чоңойгондо, мектепти бүткөндө ким болосуз? Буйрса. Менин атым Жылсыбек Улантумак. Мен өзүм 12 жаштамын. Мен чоңойгондо акын болгум келет. Молодец. Акын деп калдыңыз. Акындар арасынан ким жагат, Кайсыл акындар жагат? Мен өзүм байкем Азамат Асанбеков. Жакшы. Төгөсүз буюрса. Азыр бир аз төгөсүзбү же болбойбу? Жетелекпизби? Негизи ушул акын болом деп айтып калгандан кийин ошол үйдө отурганда ыр жазып калган учурлар болобу? Илхом келип калып. Азырынча андай ойгон элекпи? Ойгон элек сездиңер, Аябай сезимтал бала. Жакшы. Уланталык, атыңыз ким? Канчанчы класстасыз? Чоңойгондо ким болосуз? Канча жаштасыз дегенде? Менин атым Насирдинова Асана, мен 12 жаштамын, 6-классмын. Комустан болсо 2-классмын. Мен деген чоңойгондо адвокат жана волейбол болгум келет. Дагы өзүм да ошондой кружоктор барам атайын. Мен да көп күлөрдү билем, агай үйрөткөн. Бара келди. Волейболистканан адвокат болом деп калдыңыз. Анан адвокат деги сотто иштеп келгенде кечинде волейболго ойноп келесиз ошондо буюрса. Жакшы. Адвокат болгондон кийин келип волейбол болгондо утула берет да бул адамгачы. Соттоп салбасын депчи. Эң сонун. Волейболдон соң колум комушка жарар кылат. Нанжалар менен топ tutsak комуш. Икемди жоголот да. Демек ойнобой болуш керек, ойнай берсинби? Жок, чоң комушчу болом десе волейболду чоң койсун. Баягы болгонсо комуш мындай болот. Волейболду баш менен сүзүп деле ойносоң. Келиңиз сиз. Уланталы. Мен атым Азем, 16 жаштамын. Кочкор районундагы Исмаилов мектебинде окуйм. Исакеев айылында жашайм, айылдан келем. Быйыл буюрса 5-классты бүтүп, Молдова Самусулуков атындагы маданият мектебин бүтүп жатам, Комузду. Чоңойгондо буюрса, ошол англис тили жагын өздөштүрүп, мугалим, переводчик ушул сыяктуу кесиптерди аркалагым келип барса. Комузчу, Комуз жактында. Комуз жактында дагы Өзүңүз үчүнбү? Ооба, өзүм үчүн бул, өзүм аябай кызыкчумун кичинекей кезимден, өзүм үчүн бул нерсе, өзүмдүн кызыгым үчүн дейм. Келиңиз. Менин атым Төлегенов Нуржигит. Мен Молдова Мусулманкулов атындагы Комузда окуйм. Аяктан 2-классмын. Агайым бизге көптөгөн жакшы күүлөрдү үйрөтөт. Ал биздин тапшырмабыз болуп эсептелет. Мен 12 жаштамын. Чоңойгондо ким болобуз? Мен чоңойгондо милиция болгум келет. Эң сонун. Чоңойгондо милиция болуп калсаңыз, анан элеман менен тиги шопонду болбой каласыз да. Болор эле? Милиция болуп туруп эле? Мен анда. Эме жакшы сөз менен, маданият менен элди жакшы багытка койсо болот да. Келип туруп эле, мисалы үчүн тиякта кишилер согушуп атса, колумузду алып чыгып туруп эле, пистолеттин ордуна, дубинканын ордуна күч жетип салса, элтинчи эле угуп калат да. Ошондой күн бар, дубасар деген күн бар. Элдин баарыбыз чогулганда бирге комуш чалып, комуш эткенде басып дубасып калган. Биз чубасып калган. Дубасар деген күн бар. Жакшы керемет экен. Келе кой. Менин атым Жеткенбаев Нурсултан. Фамилиясын чоңойгондо мен комушчу болгум келет. Мен 3 мектепте окуйм. 3 мектепте? Кайсы мектептерде? Мен окуган өзүм мектебимде окуйм. Комузда окуйм. Анан медресе барам. Молодец. Жакшы, Азамат. Анан кантип жетишесиз баардыгына? Үйгө дагы үй-бүлөгө көңүл буруш керек дегендей. Жана такыр бирок ата-энеге көңүл буруш керек дегендей. Жетишесизби баарын эле? Ооба. Нурсултан канча жашта? 10 жашта. 11-ге чыгам. Буюрса, качан? 24-майда. Майда, аз эле калган турбайбы буюрса. Туулган күнгө барасызбы? Нурсултан уктайсызбы барып? Мужиктер уктайт экен, калгандар уктабайт экен. Туулган күнүңүзгө эмне белек алгыңыз келет? Негизи.
өрүп комуз алып келет. Өрүп комуз Комуз, баракелде, жакшы. Ооба. Шоколад эмес, телефон эмес, комуз деп турганда, демек агайдын тарбиясы болот. Ооба. Демек комуз аласыз Кудай буйрса. Мыкты. Тайымызда жетишпейт буларчы. Аа. Мускулга кадар мускул баш керек. Жакшы. Анда да бир чыгармалардан угалыкпы? Жеңи жок. Азем жана Нуржигит аткар бар экен. Азем 5-чи класстын окуучусу, Нуржигит 2-чи класстын окуучусу, жеңи жоктан. Нерсе? Бул дагы күчтүү болду. Анан Аземге суроосун, сиз 16-га чыгып турсуз, анан буюрса эми ырдайсызбы негизи? Жок, ырдай албайм. Көбүнчө көчөтөсүз. Көйлөчүрдүм. Анан сиз азыр бир жагымдуу музыкалык чыгармалар төлөп, андан соң жардам алып тыныгып, Андан соң кайрадан ушул күүлөрдү улантабыз. Биз сапарыбызды алдын көздөй улантыр эле, жагымдуу музыкалык чыгармадан соң жагымдуу маектерге кезекти бермекчибиз. Бизде ошол маектештерге жакшы маанайга ортоктош болуп, бизге Кутуу студиясынын коноктору Кочкор райондук маданият мектебинен келген кереметтүү, таланттуу, өзгөчө бөбөктөрүбүзгө катышат. Эң сонун, маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы. Чарчаган жоксуздарбы? Жок. Баракелде. Азыр эми кайсыл күн чертесине даярданып турган чагыбыз? Алтын балалык. Балалык Нурак Абдурахмановдуку, Бадыр чогу биргеликте. Кеттик андан эсе. И
мындай орусча айтканда от души ийилет экен. Мыкты. Элемем кандай кой. Мыкты экен. Анысы кандай бул ийилгендин бир себеби дагы мындай күн бир башкача обон алат экен, мындай башкача өзгөчө. Мындай кубулуш. Ооба. Сонун. Жакшы. Анан эми суроону агайга узаталы. Келиңиз агай, мынакей ушул балдарга тарбия бергенден тышкары, комуз үйрөткөндөн тышкары дагы кандай сабактардан өтөбүз демекчи. Андай сабак өтөбүзбү? Бул өнөр ишинен тышкары иман иштерин да кылабыз. Буюрса. Медресебиз бар, акта иштейбиз. Эң сонун. Ошондо балдар менен иштегенден кийин андан тышкары не иш кыласыз? Сабак бердиңиз, комуздан үйрөттүңүз, анан ары медресеге кеттиңиз, анан кийин Алла Таалага кулчулук кылмай. Жакшы. Келди. Ошол медреседен кандай талим тарбия берилет жаш балдарга? Эң башкы максаты? Эң жакшы максаты жакшы кулк мүнөз. Жакшы кулк мүнөз. Жакшы жүрүм-турум. Ал балдарды көргөндө эле, киши көргөндө эле көзү кубаныш керек, жүрөгү да кубаныш керек. Оройлук жок. Ушу медресенин балдарын көрсөңөр, көзүңөр да кубанат, жүрөгүңөр да кубанат. Көргөндө эле, караган көргөндө эле. Эң сонун. Биз мыкты мындай жүрөккө иман берчү жер экен, кандай. Бир четинен жүрөгүнө иман берип, бир четинен музыкалык сабак берип, эки жинен аш керек. Айкалыштырып өткөн да дайыма. Баягы чоң аталыктагы бир жакшы акыл насааттарыңыздарды айтып жүрөт окшойсуздар. Азыр болсо бир жагымдуу дагы бир чыгармалык Төрөгелди кызы Азим жана ошондой эле Үркүнбаев Жолдош деген биз баласы шат. Жеңиш Büyüsün çekmedik, Kalesi.
болсо күйлөйт экенбиз, СМС билдирүүлөрдөн окуп турсак. Ооба, СМС билдирген Нуржигит азаматсың деп кол чабуулар, класс косулган быйтыкчалар келип жаткан чагы Нуржигит мыктысың деп аягы 771 сандарынан аяктаган абоненттен келген Тилек мырзадан келиптир. Эң сонун азаматсыңар, Нуржигит азаматсың деп албетте бул жакта бир эле Нуржигит дүйнөдөн чыгып аткан айтып келген окшойт дейм мен бүгүн Пирамида каналына барам, СМС жазып коёду. Айтып СМС жазып коёду. Нуржигит молодец, кыйын экенсиң, кыйын чертет экенсиң. Эң сонун СМС билдирген экен. Татуу жеген кыздан келиптир, сладкая деп коюптур. Эң сонун. Биз сапарыбыз улантып бермекчибиз. Адактуу телекөрүүчүлөр бизге катарга кошулуңуздар дейли. Атайнаки Кочкордон бери атарытып, албетте Кубатынын белин ашып, боом капшыр айын басып, атай Кочкордон бери келип калган туугандарыбыз бар дейли. Ильяс Аскан Долондон ашып. Эң сонун. Бакыдан баштык да. Эң сонун. Карамолдо Орозовдун сынган Бугу. Жолдошбек Үргүнбаев агабыз атабыз аткарып берсе, сонун жарашкан турат. Жалпы биздин көрөрмандарыбызга, жалпы телекөрүүчүлөргө. Мен жана осуятта айтам дедим эле. Айтам да өрөттө. Ооба. Күгө байланыштуу. Эң сонун болот. Күгө байланыштуу. Чексиз аламдардын жаратуучусу, жана анын чыныгы падышасы Аллах субхана тааланын элчиси. Пайгамбарыбыз Мухаммад Ахмад Мустафа Таха Ясин саллаллаху алейхи ва саллям деп айткан уккан элем деп Алла Тааладан ыраазы болсун. Анас мен Малик радиодан хурмат кылып атат. Койлордун арасына калган ач карышкырлардын келтирген зыяны. Ач көздүк менен байлык жана мансапка жулунган адамдын иманга, исламга келтирген зыянынын алдында эч нерсеге жарабай калат. Бул сөз мындан 1400 мурдараак айтылган да. Койлордун арасында калган ач карышкырлардын келтирген зыяны, албетте койлор ач карышкырлар койлордун арасында калган зыян болот да. Ошолордун зыяны ач көздүк менен байлык менен мансапка жулунган адамдын иманына, динине келтирген зыянынын алдында эч нерсеге жарабай калат. Бул мындан 1400 жыл мурдараак айтылса, азыркы биздин жашообуздун учурунда да өтө маанилүү болуп турат да. Көп кишилер мындай ач көздүк менен байлыкка, мансапка жулунушат, бирок бакытсыз болушат да ошонусу менен. Анткени имандан, исламдан, динден Алла Тааланын рахматынан алыс калышат экен да. Ана арамына, адамына карабайт экен. Ушул байлыкка жетип алды, мансапка жетип алды экен. Бул өтө зыяндуу болуп калат экен. Пайгамбарыбыз муну 1400 жыл мурун айтыптыр. Азыр мен чектейин деп аткан сынган бүгүнүн бул жан жүрөктүн жан дүйнөнүн тили дейт да. Жан дүйнө ар кимдики ар кандай да. Ар кимдин өзүнүн жан дүйнөсү, ар кимдин өзүнүн түшүнүгү бар. Күнү ошол өзүнүн түшүнүгүнө эмнени билет, кандай мүлө тилектери бар, ошого жараша кабыл ала берет да. Анан кийин бул сынган терең маанилүүгү жанагы пайгамбарыбыздын хадистерине туура келет менчи. Айымыз сізден бүтөлі ғана кесін алды.
программабызда бир нече мүнөттөр эле калды. Анан бир күнү Жетишпей атканбыз. Сонун СМС'терден окуйлаган, андан кийин жыйынтыктар. Калган мүмкүн берсин, агайыңа чоң рахмат, устаз сизге чоң рахмат деген экен. Нуржигит азаматсың. Нуржигит аябай абдан сонун ойноду. Биз сен менен сыймыктанабыз деп жазган экен. Нуржигит азаматсың. Кыргыз элинин уулу Залкар комушулардын жолун жолдо дептир. Жалаң эле Нуржигитке келген. Башкалар айткан эмес. Нуржигитти айта чыккан окшойт, Нуржигиттин көрмандары жаман көп экен. Бир жума мурун даярданып, Ооба. туугандарга барып жазып, мен чыгам жазып. Эң сонун. Тамаша. Эми сиздерге чоң рахмат, ийгилик кааламакчыбыз. Мынакей көздү ачып жумганча 1 сааттык убактыбыз бак эле соңуна келип калдык. Биз кайрадан 3 саатта көрүшкөнчө демекчи, сизден дагы эркин микрофон берелик. Жалпы кыргыз элине болгон ыраазычылык сөзүңүз болсун, келиңиз. Канча мүнөт? 2 мүнөт болсо? 1 мүнөт. Келиңиz. Умар Радиоханкы мешітке кірсе, Абуталха Радиоханкы қайғыға батып, ойға чөп отырыпты. Сенің не мұндай қайғыға батып, ойға чөп отыратын десе, мен пайғамбар саллахын бір сөз ұққан, ал сөзді түнді класыменен айтқан адамға барысқан жамандық жақшылық қайлады. Балелер жақшылық қылып, рахмат болып кетеді. Аның класыменен айтқанға. Ошоны сөздің аяғына чейін ұқпай, біреу шақырғаннан кетіп қалып, қайры келсін пайғамбар сөз бітіп қойып тұр. Ondan uqbay qaldım, oşal indi деген сөз болды екен, ошоға кайрылдым десе. Умар Радиоханкы айтат, мен ал сөзді білем, аны пайғамбардан бір емес бірнеше жыл оқығанмын дейді. Ал деген ушул сөз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям абасы Абу Талибке барып, абыке ушуну айтып койчу десе, мен ушуну айттым менен чындыгында бул жакшы сөз. Бирок элимне дейт. Ата-бабаларым бар тең ар кайсы бутбарга сыйынып келсе, анын энесинин жалгыз Кудайына сыйынып кетти деп айтпайбы? Айткан менен бирок эмне дейт деп элине деп жакшы сөз айтпай, бак жакшылыктан коргап калганда. Ошон үчүн бул хадисти айтыштын максаты кишилер элимне деп жаман ишти кылгандан уяш керек да биздин элибиз. Бирок жакшы ишти кыла бериш керек да элимне деп айтты. Алла Таала өкүм кылган пайгамбарыбыз көрсөткөн деп жакшы ишти кыла берген каалайм. Чоң рахмат. Баракелде. Жакшы сөздөр болду, мыкты, маек болду, мыкты, ырлар болду, мыкты, гүлдөр болду. Эң башкысы Кыргызстандын келечеги, балдар бул биздин келечегибиз. Балдарды коргош биздин милдетибиз демекчи. Кочкор районунун маданият мектебинен келген уулдарыңыздарга ыраазычылык билдирип, биз 3 саатыбызга баш багалыктагы 2 саатыбызда жолугабыз. 3 саатыбызда дагы бир кереметтүү маектер менен, жакшы, мыкты, жандуу үндөр менен улантабыз. Ооба, биздин алыстабаңдар.